бизге жарандык алганга келип, бизге ушу арызын таштаган болсо, кандай критерийлер менен биз аларга уруксат беребиз? Же эч кандай чектөө болбойбу? Бар чектөөлөр. Мисалы үчүн жарандык жөнүндө мыйзам негизинде азыркы учурда жана общий порядок, анан упрощенный порядок деп айтып кетпедикпи? Биз менен мисалы үчүн упрощенный порядокто азыркы учурда Россия Федерациясы менен Украина, Беларусь, Казакстан мамлекеттери менен ушу упрощенный порядокко жол түзүлгөн. Бул өлкөнүн жарандары бизге кайрылып, жаранга эгерде мамлекетке өздөрүнүн документтерин, арыздарын тапшырган учурларда анда 1 жылдык мөөнөттүн ичинде Кыргызстандын жарандыгын алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошону менен бирге биздин укук коргоо органдары тарабынан, анан коопсуздук комитет тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлөт. Мисалы үчүн аймактар аралык бөлүмдөрүнө кайрылганда арыз менен чет өлкөлүк жарандар, ал жерден документтер калктык каттоо департаментине жиберилет. Калктык каттоо департаменти болсо улуттук коопсуздук комитетине, андан тышкары алдын ала баягы документтерди тапшырып аткан учурда МВД тарабынан жана справка о несудимости деп коебуз, ошол справканы талап кылабыз. Эгерде ошол справка тапшырылган учурларда биздин коопсуздук комитети тарабынан преждевременно же болбосо дагы бир ыңгайсыз бир себептер табылып калса, анда ал чет өлкөлүк жарандар өздөрүнүн материалдарына жыйынтык чыкпай, президенттин указы чыкпай калат. Түшүндүм. Эми боюнча мына кош жарандуулук барбы, бизде жокпу? Иное гражданство боюнча бизде бар. Туура, ооба бар. Запрет барбы, жокпу? Приграничный биздин мамлекеттер менен ошол запрет бар. Мисалы үчүн Узбекистан, Таджикистан, андан тышкары башка жакынкы өлкөлөр менен ошондой жарандыгы бар болсо, анда Кыргызстандын жарандыгынан чыгыш керек, же өздөрүнүн жарандыгынан чыгыш керек. Сиз кыска жооп берсеңиз, бул жерде бүт бардыгыбыздын убактыбызды алып. Мен кыска жооп сурап берем. Мына, например, биздин жарандар кыргыз паспортун тапшырбастан барат дагы Россиянын жарандыгын алып алып атат. Ал жерге да шайлоого катышып келип атат дагы. Анан кийин ал жактан эгерде чорный спискте болуп калган болсо, же депортация болуп калып, же эле ошо бир нерсе болуп калган болсо, ал жерде жарандыгын тапшырбай эле бул жерге келип алып туруп кыргыз паспорту менен жүрө берет. Ошол кандай? Бул мыйзам менен чектөө барбы, жокпу? Шайырбек Кыдыршаевич, бул маселе боюнча иное гражданство деп мен айтып кетпедим жаңы эле. Двойное гражданство деген понятие бизде жок мыйзамда. Иное гражданство, мисалы үчүн, эгерде Кыргызстан жараны болуп туруп, анан кийин Россия Федерациясынын жарандыгын ала турган болсо, анда биз Кыргызстан иное гражданство деп Россия Федерациясынын гражданствосунда признавать этебиз. Сиз айтып кеткен случайлар чындап айтканда көп. Мисалы үчүн Россия Федерациясынан бизге келип, Кыргызстандын паспортун кайра восстанавливать этип жүргөнгө, бирок ошону менен бирге бул жарандыктан чыгуу тууралуу маселе президент аркылуу гана чечилет да, президенттин компетенциясына кирет. Алар ошол жакта Россиянын жарандыгын алды, бул жерге келип туруп кайрадан арызын берип туруп, мен паспорту жоготтум деп туруп эле. Бирок биздин жарандыктан чыккан эмес. Паспорту жоготтум деп туруп кайра берсе, биздики восстановить этип бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ооба бар. Рахмат.